Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылында жайгашкан Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707-аскер бөлүгүнүн жоокери чогуу кызмат кылган аскерди атып алды. Ок тийген жоокер каза болду. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта ички аскерлердин 20 жаштагы катардагы жоокери ойноп жатып, бет маңдайында турган шеригин кокустан атып алганы айтылат. 19 жаштагы жоокер жаракат алып ооруканага жеткирилген. Алган жаратынан улам көз жумган. Окуянын себептери жана чоо жайы иликтенип жатат. Бишкек шаарында өз жанын кыюуга аракет кылган жигит куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. ОКМГ Азия Молл соода борборунун жанында салынып жаткан үйдүн 9-кабатынан бир адам боюн таштаганы жатканы боюнча маалымат түшкөн. Жерине Бишкек шаардык бөлүмүнүн 5 куткаруучусу барып, атайын сүйлөшүүлөр аркылуу 30 жаштагы жигитти куткарып калышкан. Жигиттин мындай кадамга баруусуна эмне түрткү болгонун тактоо максатында ички иштер органдарынын кызматкерлери жүргүзүп жатат. Кыргызстанда 10 январга карата коронавирус 198 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 136, Ош шаарында 13, Чүй облусунда 10, Ош облусунда 29, Талас облусунда 3, Ысык Көл облусунда 2, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 4 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада илдеттен бир бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 186.065 адам коронавирус жуктурган. 2819 адам каза болду. Бүгүн Казакстан эли митингден кийин тутанган башаламандыкта каза тапкандарга байланыштуу аза күтүп жатат. Буга чейин коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев 10 январды жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялаган. Ага ылайык өлкөнүн желектери төмөн түшүрүлүп, ЖМКлардан көңүл ачуучу программалар токтотулат. Казакстандагы башаламандык учурунда 164 адам каза болгон, анын ичинен 2 жаш бала, 18 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. Маалыматка караганда Алматы шаарында 103, Кызыл Ордо облусунда 21, Жамбыл облусунда 10, Алматы облусунда 8 адам курман болгон. Ал эми 2265 киши ооруканага түшкөн. Азыркы тапта 83 бейтап оор абалда жатат. 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда башаламандык уюштурулгандыгы сырттан даярдалган террордук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн ЖККОдан жардам сурады. Учурда Кыргызстандын армиясы антитеррористтик операцияларды жүргүзүүдө. Анын алкагында 6000 чукул адам кармалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 9 январда Алматы шаарындагы башкы консулдук 14 кыргыз жаранын мекенине алып келгенин билдирди. Алардын ичинде аялдар жана балдар бар. Министрлик мындан тышкары Нур-Султан шаары менен авиа каттам токтоп тургандыктан 15 кыргыз жаранын темир жол аркылуу алып келүү боюнча иш жүрүп жатканын маалымдады. 6 январда тышкы иштер министрлиги 20 кыргыз жараны эвакуацияланганын билдирген. Алардын арасында аялдар, балдар бар. Атайын уюштурулган транспорт менен кыргызстандыктардан тышкары 20 орус, 1 тажик, 1 өзбек жаран келген. Кыргызстандагы башаламандыкка байланыштуу шектелип, кыргызстандык жаран кармалганы белгилүү боло баштады. 9 январда Казакстан улуттук телеарнасы тарткан видеодо бети башы көгөрүп токмоктолгон жигит аны белгисиз адамдар 90 000 теңгеге жалдап Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыдагы митингге чакырганын айткан. Видеодогу кыргызстандык белгилүү музыкант Викрам Рузахунов экени белгилүү болду. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда Казакстанда болуп өткөн массалык башаламандыкка катышты деп шектелип, кыргызстандыктын кармалганы тууралуу видео сюжеттин таралышына байланыштуу Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Рапил Жошубаев тышкы иштер министрлигине чакырылды. Жолугушуунун жүрүшүндө тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров Казакстандын элчисине Кыргыз Республикасынын жараны Викрам Рузахуновдун кармалышына байланыштуу министрликтин нотасын тапшырды. Викрам Рузахунов консулдук жолугушуусун камсыз кылууга жана аны тез арада бошотууга чакырды. Өз кезегинде Казакстандын элчиси кыргыз тараптын тынчсыздануусу Казакстан тышкы иштер министрлигине тез арада жеткирилерин айтып, жакынкы аралыкта кеңири маалымат берүүнү убадалады. Ал азыркы оор кырдаалда Казакстандын компоненттүү органдары болгон окуянын бардык жагдайларын жана себептерин тактоо үчүн кылдат иликтөө жүргүзөт деп ишендирди.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу билдирүүсүнө түзөтүү киргизди. Мамлекет башчысынын сөздөрүн туура эмес чечмелеген айрым учурларга байланыштуу төмөндөгүдөй тактоо киргизди. Президент Жапаров кыргыз тарап акцияга катышпаган жана жоопкерчиликке адилетсиз тартылып жаткан Кыргызстандын бардык жарандарын коргой турганын жана алар үчүн катуу күрөшөрүн так билдирди. Редакциялардан президенттин сөздөрүн туура чечмелүүсүн өтүнөм деп жазды Султанбаев Facebook'тагы баракчасына. Буга чейин Жапаров Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу адилетсиз жоопко тартылып жаткан жарандар болсо Кыргызстан ар бири үчүн катуу күрөшө турганын айткан. Мамлекет башчы кошуна өлкөдө болуп жаткан окуялардан толук кабардар экенин музыкант Викрам Прозахунов тууралуу маалымат социалдык түйүндөргө чыгаары менен дароо министрликтерге тийиштүү тапшырмалар берилгенин белгилеген. Эки өлкөнүн министрлеринин ортосунда иштер жүрүп жатат. Казакстанда иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз көп. Балким алардын арасында митингге катышып калгандар да болушу мүмкүн деп жазган.